Кош келиңиздер. Бүгүн биз Бишкек балыкчы багыты боюнча жолго чыгабыз. Туристтик мезгилде жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу кандай камсыздаларын жана бул багытта милиция кызматкерлери кандай иш алып барышарын көрөлү. Азыр болсо жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлердин иши менен жакындан таанышып, поезд сапарга кантип даярдалаарын көрөлү. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын темир жол транспортундагы милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жана Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын чыгарылган тескемелердин негизинде бизде бул 5-июндан баштап жайкы туристтик мезгилде жарандардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында иш чараларды алып барабыз. Ошондой эле биздин кызматкерлер Бишкек балыкчы рейси боюнча эртең менен жолго чыгып, чогуу жүргүнчүлөр менен кечинде кайра кайтканда алардын коопсуздугун камсыз кылып Бишкек шаарына кайра келишет. Туристтик сезондун башталышы менен Бишкек балыкчы багытында жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүүдө. Жол жүрүү учурунда алардын коопсуздугун темир жол транспортундагы милиция кызматкерлери камсыздайт. Сиз үчүн коопсуз эс алуу бул кандай? Саламатсыздарбы? Бүгүн мен ушу темир жол вокзалга келип, ушул көлгө барып келейин деп балдарым менен, семьям менен чыктым эле. Биздин милиция кызматкерлери ушул вокзалга келгенде эле билинди магачы. Ошол жерде баары тең чекчейип турушуптур, саламдашып биз менен анан ушу вагонго түштүк. Анан азыр ичинде жүргөн милиция кызматкерлери баарын карап жакшы аябай кызмат кылып атышыптыр. Рахмат. Поездка должна быть не только комфортной, но и безопасной. Во время пути особое внимание уделяется соблюдению порядка и спокойствия пассажиров, чтобы дорога прошла без происшествий. Что для вас означает безопасная поездка на железнодорожном транспорте? Вы знаете, безопасность я сегодня ощутила прямо у входа на железнодорожный вокзал. И нам было так очень приятно, что в нашем именно в Кыргызстане вот безопасность на таком уровне, что даже вот во всем мире, поверьте мне, я была ездила не только у нас в Кыргызстане и в других странах. Тут, конечно, безопасность на высоком уровне. И мы очень довольны, все комфортно, все классно. Туристтик мезгилде коомдук жайларда жарандардын жана туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууда. Уважаемые родители, следите за своими детьми, соблюдайте общественный порядок и подавайте хороший пример. Ведь порядок начинается с нас.